мелдеш Өзбекстанда Ангерен деген шаарда болду. Бизде негизи өзүбүз бир жыл тренировка кылбай жүрүп, анан эс алып, жаңыдан тренировканы баштадым эле. Ошол учурда эле мен биякта Кыргызстанда машыгып, биринчи жолу тренерим Тахир агайга айттым эле, ошондо мен бой болсо айтып коюңуз, чыгам, даярмын. Даяр боло эле келем, бирок чыгам деп, анан убактыбыз аз эле болуп калды даярданганга. Мага 1-сентябрда айтты, 12-сентябрда Ангеренде за звание Центральной Азии, за титульный пояс чыгам десең, ошо өзбек бала менен беттешсең болот деп, анан бизге дагы сыноо болду окшойт, биз дароо эле макул болдук. 12 күндө дагы жакшылап даярдана баштадык. Анан барып, ийгилик менен кайттык десек болот. Мелдешке чейин бул профессиональный спортто, бул бизде профессиональный спортто, например, эмне болуп утулдуң, жок мен чарчап калып утулуп калдым, же күчүм жетпей, же дыхалкам жетпей деген жок да. Ошон үчүн бизге 2-3 ай эртерээк заранее айтылат. Профессиональный турнирлер, например, 2 ай мурун ошо переговор кылып, контракт түзүп, анан негизи ошондой да. Бирок биздин учурда кандай болуп калат? Биздин учурда замена деген бар. Бирөөнүн ордуна чыгып каласың. Ошон үчүн постоянно формада болуп турушуң керек. Бирок 2-3 ай талап кылынат даярданганына. Кайра восстановление болсу деле бат эле, мен бир 2-3 күндө эле кайра восстановление болуп, бир жумадан кийин кайра тренировкага чыга берем. Бир жумада эле эмес, 3-4 күндүн ичинде эле кайра тренировкамды уланта берем. Анткени адам, спортсмен постоянно формада болуп туруш керек. Формадан чыгып кетсең, кайра биз формага кириш оор, кыйналабыз. Бир күндүк тренировкам ошо мен биринчи жолу ошо Кыргызстанда машыгып, ошо Өзбекстанга барып жеңишке жетип келдим. Тренировкам эртең мененкиси бул завтрактан башталат. Туура завтрак. Биз жеңебиз каша зап берет эртеңкисине. Каша жейбиз. Анан кашаны жеп алып тренировкага барабыз. Эртең мененки тренировкам ошо 9:30-10:00 башталат. Биякта Гермес профиде под руководством дед Шаш и Тахир агай, главный тренер. Ошо Тахир агай азыркы учурда мени жакшылап тренировка кылдырып атат. Эртең мененки тренировкам 9:30-дан ошо эмеге дере болот, 11-ге дере. Эми кайсыл эмебиз жетпей атса, ошо нерсени, например, если күчүм жетпей атса, физические упражнения алат. Если дыхалкам жетпей атса, кроссфит. Ошо мага карап, эмне өнүктүрүш керек. Ошо нерсени, именно ошо нерсени иштей баштайбыз. Эртең мененки тренировкам ошо 1,5-2 саат болот. Андан кийин эле обед биздики плотный. Обедтен кийин жарым саат, 1 сааттан кийин уктайбыз. Кечки саат 4:30 дери. Анан 5:30 кайра тренировкага келебиз. Кечки оор тренировкага. Ошо менен бир күндүк расписаниябыз бүтөт. Эч жака деле барбайбыз, эч нерсе кылбайбыз. Только тренировка, уйку, тамак жейбиз. Профессиональный спортсмен жашоосу өзү ошондо да. Ар бир мелдеш өзүнүн ар түрлүү сырдары болот. Кайсы мелдешке даярдансаң дагы мындай эсте калар учурлары болот. Анан бирок бая канча кыйналасың, бул вес кармайсаң, жол жүрөсүң, сабырлык кылуу керек, тренировка кылып, тренировка убактысында удар пропускать этесиң, катуу удар тиет, оор болот тренировка кылыш. Анткени
только тренировка менен ошо өзүңө күч камтый аласың да. Ал нерсени сен акчага дагы же коркутуп дагы ала албайсың. Только бул өзүңдүн эмгегиң, тренировка кылышың керек. Тренировка кылышың өзүнүн алтындай болгон убактыңды бересиң. Эми ушунун баары сиз айттыңыз, эмнеси менин да эсиңизде калат деп. Ушунун баары бир эле жеңиш менен, бир эле жеңиш ошо сен качан колуң көтөрүлгөндө ошо көп нерсени унутуп кетесиң да, резко эле ошондой. Ошо нерсени жаап кетет. Жеңүүгө чейин жеңилүү ызасын тартып калам деген коркунуч бул өтө чоң. Өтө чоң. Биз андай учурларда болуп келгенбиз, анткени ошондой кеченин бою, бой вечера, за титульный бой. Ошондой учурлар менде көп кезигет. Например, Татарстанда деле жолукканда сопернигим менен мен победаны бербей койгондо деле, бул жерде ошо бир көзүңдү жумуп элестетесиң, утулуп калсам эмне болот деп. Эми утулуп калсаң канча эл, канча намыс. Эми бекеринен жана сөз бар эмеспи? Коёнду камыш жигитти намыз өлтүрөт деген. Анан бул намыз аябай эркек үчүн, мен үчүн аябай чоң нерсе. Анан мен билбейм, Кудай өзү сактасын, бирок жеңилиш бир аладан, бирок биз үчүн оор. Бирок жеңилбеш үчүн жакшылап машыгыш керек. Жеңилбеш үчүн ошо өзүңдү беришиң керек. Жеңилбеш үчүн сен чуркашың керек. Даже жаныңдагы сен чогуу машыккан одноклубнигиң бир күндө 100 обжимание жасаса, сен 110 обжимание жасашың керек. 1-2 эсе көбүрөөк кылышың керек. Ошондо результат болот. Бул на самом деле, чын айтса, бул аябай оор. Бул жеңилип калуу биз үчүн оор аябай. Жеңилип калуу. Жеке жашоомо ошо убакыт спорту менен, бирок жеке жашоону дагы алып кеткенге аракеттенип атабыз. Ушул жылда үйлөнөйүн деген оюм бар. Кудайым буйруса, убактыбыз, жашыбыз деле келди. Ошо жеке жашоомду дагы үйлөнгөнгө аракеттенип жүрөбүз. Кыргыз спортуна жакшы тренерлер, акча эле жетишпейт. Акча жетишет, бирок мен көп учурда негизи мурун көп учурда аябай ошо курч чындык сөздөрдү айтып, өзүм баракчаларыма чыгарып, интервьюларга чыгарып, анан ошентип айтып келчүмүн. Бирок биз ким ачык чындыкты айтса, ошол түшүнбөйт экен элдерчи. Наоборот, сени жаман, наоборот сен ачыкты айтып жаман көрүнүп атат экенсиң. Анан билбейм, биз менталитетибиз ошондойбу, же адамдар өзү ошондой коррупцияга колдомо алынып көнүп алганбызбы? Например, ачык нерсе бизге уят экен да. Ачыгын айтсаң уят. Наоборот, ошондой жашырылып жүрө бериш керек. Эми ал нерсе бизге оор, жүрөккө оор тиет. Кыргыз спортуна бизде эми баардык эле условиялар бар. Мыкты тренерлер бар, жакшы залдар бар, жаратылышыбыз бар. Биз эмне деген чоң жеңиштерди багындырсак болот. Баарыбыздын колубузда өсүп келаткан поколение бар. Эң башкысы жаш спортчулар, жаш өсүп келаткан өспүрүмдөр спортко өзүнүн таланты бар, кызыгы бар. Ошо нерсе да артыбызда поколение. Анан бизде эң эле чоң бул бир эле менин эмес, башка спортсмендердин көйгөйү бул акча мааниси. Акча мааниси, анткени чоң спорт чоң акчага муктаж. Биз эки жакка чыгыш үчүн, соревнованияга барыш үчүн ошо жолубуз, жегенибиз, жатканыбыз, келгенибиз ошолор бар. Эми анын баарын мамлекет десең, мамлекет бирок ошол акчаны берет, бирок ошол акчалар негизи спортсмендерге жетүүсүнө жетет, көбүнө эле жетпей калат. Негизи мамлекет тараптан бөлүнөт, бирок
башка атка минер байкелерибиздин калың чөнтөгүнө дагы калыңдатып кирип кеткен жерлери бар да. Так бизде баары эле бар. Анысына карабай эле башка байкелер бар. Ушундай чыныгы кыргыздын патриот, мен кыргыз деп күйгөн, ошо мага окшогон спортсмендерге салым кылган, ошо алдыга жеңишине жеткенге жардам берген ошондой байкелерибизге чоң рахмат. Мен азыр кимди айтып атам билет ал кишилер. В целом ошол эле нерсе керек го дейм. Эми азыр буюрса Бишкекте өткөзөйүн деген бир боюбуз бар, Кудай буйрса болот. Чечилип калса керек, биз деле билинилекпиз Бишкекте Кудай буйрса. Анан 27 октябрь эмеде Москвада ММАда мелдеш өткөзөм. Тоже главный бой. Тоже Белгурга урушабыз, бир лиганын Белгуруна. Анан 2 ноябрь сильный четверка деген турнирим бар. Россияда кикбокс боюнча между континентальный, ар кайсы континенттин эң мыкты спортсмендери келип беттешет. Ошакта биз четверкага катышабыз. Бул Азиянын ичинен. Азыркы учурда ошол турнирлерге даярдык көрүп атабыз. Анан декабрь айында азыр ага да ошо переговор болуп атат. Алаш Прайдтын ошо тоже ременге, поясына мушташканы. Эми бул до конца чечилелек. Ошо до конца чечилип калса, ошо декабрга дейин 4 боюбуз бар. Кудай буйрса артынан коюлган. Азыркы учурда тренировканын үстүндөбүз. Талыкпай машыгып атабыз. Ошо эми алдыңкы пландарыбыз ушу жылга ушундай. Кудайым буйрса эми кандай болорун көрөбүз да. Эми чыкса болот. Неге болбойт? UFC бул космос эмес. Ага да жетсе болот. Бизде чыга турчу балалар бар. Просто бул мен ойлойм, жеке менин оюм, бул убакыт, вопрос времени. Ошого бирок бизге ошого чыга турчу балалар бар. Бир балалар эмес, ошо жолдо бараткан кыргыздын мыкты спортсмен жигиттери бар. Бул вопрос времени. Рано или поздно аяка дагы барабыз. Рейтинг керек. Ошо спортсмен рейтингине жараша ошондой айттың го. Между странами, международные бои, ошондой турнирлердин жеңүүчүсү болуп, например, бизде лигалар бар. Россияда 4-5 лига бар. ICB, M1, Fight Nice, One FC. Ушуга окшогон чемпиондордун момундай Белгурун утуп, ошондой лиганын бир, например, ICB деген чечендердин эмеси бар, күчтүү. Ошол лиганын эмесин утсаң, Белгурун, ошондо сенин возможностуң болот чыкканга. Анткени канча деген спортсмендер бар, ошо ICBден чыгып UFCге кирген. А жерде эң биринчи чоң конкуренция. Андай турнирге чыгыш үчүн просто ошол эле спортсменди эч нерсе кылдырбай, таланты бар спортсменди өсүп кеткен эч нерсе кылдырбай эле, мына тренировка кыл, мына бул ичкениң, жегениң деп эле ошентип ошондой спортсмендерди өстүрсө, бизде андай UFCге чыга турчу спортсмендер бар, жол бар. Просто ошону каржылап түртүш биздин максат да, биздин максат. Анан бул деле айттым го, жанагы аз эле убакыт, вопрос времени. Аяка деле барса болот. Азырда ошондой, например, бизде балдар бар, кыргыз балдар, ошо ICBде
M1 челлендж, M1 глобалда ушуп жүргөн таланттуу кыргыздардын мыкты спортсмендер бар. Кудайым буйрса барат. Ошо кичинекей турнирлерди утуп өзүнүн канча рейтингин көтөрсө, ошончо адамдын өзүнүн возможносту болот чыкканга. Ошо UFC'ге чыкканга. Жашым азыр меники 27-де. Мен ойлойм да бир 5 жыл убактым бар деп. Анан өзүм негизи башында ошо эрежесиз мушташ менен баштагам. Анан мына ушул жылы 1 бой өткөзөм эрежесиз мушташтан. Анан эмдиги жылдан баштап толугу менен ошо эрежесиз мушташка өтөйүн деген оюм бар. Анткени бизде эме бар. Башында эрежесиз мушташ менен баштаганбыз. Кичине фундамент бар күрөшкөн. Анан буга дейре дагы 3 бой өткөзгөм эрежесиз мушташ боюнча. Анан эмки боюм ошо октябрда болот эрежесиз мушташ боюнча. Анан ушу эми келе жаткан жылдан баштап Кудай буйрса толугу менен ошо смешанный единоборствого өтөлү деген оюбуз бар. Анткени именно ошол жакта мен өзүмдүн потенциалымды спорттон чоң жетишкендиктерди алып келе алам деп көрө алам. Ошон үчүн ошо эрежесиз мушташка өткөнгө даярданып турабыз азыркы учурда.